Кыргыз Республикасынын президентинин тазалык күнү жөнүндө жарлыгынын алкагында республика боюнча ишембилик өткөрүлүүдө. Ага мамлекеттик кызматкерлер жана жергиликтүү тургундар катышууда. Үстүйдө жылдын 20 сентябрында бүткүл республика боюнча улуттук тазалык күнүнө карата ишембилик өткөрүлдү. Бул демилгени Түп район жашоочулары да колдоп, райондун аймагындагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында жалпы ишембиликке чыгышты. Бул ишембиликке райондун бардык жарандары, мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер жана айыл тургундары активдүү катышты. Алар коомдук жайларды, сейил бактарды, жол жана скөлдүн жээгин таштандылардан тазалап, иретке келтиришти. Өзгөчө белгилей кетчү жагдай Түп районунун акими Тимур Мадияровдун демилгеси менен Жогорку кеңештин депутаты Табылды Муратбековдун катышуусунда Каркара өрөөнүндөгү Чаар Кудук жайлоосу жана Каркара өткөрмө пунктунун айланасы да таштандылардан тазаланып, калыбына келтирилди. Эске салсак, мындай ишембилик мурда да өткөрүлүп келген. Анда Ысык көлдүн жээгинен 100 метр аралыкты сактабаган айдоочуларга, тазалыкка көңүл бурбаган конок үйлөрүнө айыппул салынган. Аяна Жайыкбекова, Керим Абиталиев, Түп пресс.